саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Алмаз Акунжанович, сиздин көңүлүңүздө, урматтуу кесиптештер, сиздердин да көңүлүңүздөрдө ушул токой чарбасына бургум келип атат да. Буга чейин токой чарбасын билесиздер, ар бир тармакка кошулуп келген. Буга чейин айыл чарбага кошулуп келди, кийинки убактарда ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигине кошулуп келди да. Бирок бул тармакты эмнегедир бир өгөйдөй кылып ар кайсы жакка кошуп атабыз да. Бул тармак абдан киреше бере турган тармак. Муну мен баягы 5 жыл окуган адам катары эмес, мен ошол токойдун ичинде ошол коркчунун баласы катары айтып атам сиздерге. Бул көптөгөн бүгүнкү күндө мынакей көрүп атсыздар, ар кандай голубой элдерди, тяншанский элдердин бааларын караңыздарчы, кандай деген кымбатчылык сатып атат. Күндөн күнгө токойдун баягы аянты кыскарылып баратат. Айыл чарба жери менен токой чарбасынын ортосундагы талаш жерлер болуп атат. Ушун үчүн мынакей биздин кабинет министринин жаңы жетекчиси келип Адылбек Алишевичке дагы бир Алмазбек Акунжанович өзүңүз кирип сүйлөшүп, ушуну бир агентство кыласыздарбы, департамент кыласыздарбы, бир өзүнчө бир бөлүп чыгып, ушул жака бир абдан бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Карабасак болбойт. Себеби дегенде мына дүйнө жүзүн глобальный потепление деп коебузбу, кургакчылык каптап келип атканда, биз болсо ошо токойубузга көңүл бурбай жатабыз. Мынакей мага республика боюнча токойчулар чалып атат. Кат жиберип атат. Биз бүгүн МЧСте солдат болуп эле калдык дейт. Стройтсага туруп эле ар кандай жумуштардын бардыгына катышып атабыз дейт. Ошон үчүн урматтуу Алмазбек Акунжанович ушул маселени мындай дыкат карап, өзүңүз көзөмөлдөп, урматтуу президентибизге да кирип кайрылып бир агентство кылабызбы, ушуну бир жакшылап көтөрүп, ушунун жагын бир карап берсеңиздер, бул келечекте өзүн актай турган, өзүн мындай жакшы жанан көрсөтө турган бир тармакта. Муну билесиздер, бул бир 10-15 жыл мурун кандай гана жетекчилер бул жерде иш алып барды эле. Ошон үчүн жакшы, татыктуу, бир кесипкөй, ушул тармакты жакшы түшүнгөн бир аксакалдарыбыз болсо да ушул тармакка алып келип, ушул жагын көтөрсөк абдан жакшы болот эле. Алмазбек Акунжанович ушуну бир жакшылап карап, мага кат жүзүндө жооп берип койсоңуз. Рахмат сизге.